Саламатсыңар балдар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча мен Мурзаев Сүйүн Али 6 класстын материалында берилген Түргөш кагандыгы деген теманы силер менен биргеликте талкуулайбыз. Түргөш кагандыгынын жаралышы. Түргөштөр алгач Алтайды мекендеген. 7-кылымда Тарбагатайдын батышына жана Кара Иртыш дарыясынын жээгине жер которгон. Түргөш уруулары Сары Түргөш жана Кара Түргөш урууларына бөлүнүп, төбөлдөрү өз ара атаандашып турушкан. 699-жылы жаңы династияны Сары Түргөштөрдүн уруу башчысы Үчилик Каган негиздеген. Ал Кытай менен саясий карым-катнаш түзүү аркылуу өз бийлигин бекемдеген. 7-кылымдын 90-жылдары Үчилик Каган Кытайдын колдоосу менен Батыш Түрк кагандыгынын жерлерин ээлеп алган. Суяб шаарын борборго айландырып, аны Чоң Ордо деп атаган. Мындан тышкары, Или дарыясынын жээгинде Кичи Ордо деген экинчи борбору да болгон. Чачтан азыркы Ташкент шаарынан Турпанга жана Беш балыкка чейинки чоң аймакта Түргөш мамлекети пайда болот. Үчилик Каган өлкөнү 20 тутукка бөлгөн. Тутук бул облус деп аталат. Ар бир тутук 7000ден аскер чыгарууга жөндөмдүү болгон. Түргөш кагандыгынын тышкы саясаты. 706-711 жылдары мамлекетти Үчилик Кагандын уулу Сакал Каган бийлеген. Ушул мезгилде экинчи Чыгыш Түрк кагандыгы күч алып, коңшу элдерге, анын ичинен түргөштөргө коркунуч туудура баштайт. Аны талкалоо үчүн кыргыздар, түргөштөр, Тан империясы, уйгурлар, чиктер жана аздар союз түзөт. Союздаштардын бириккен күчтөрү 711-жылы жайында экинчи Чыгыш Түрк кагандыгына басып алуучулук жортуул жасамак болушат. Бирок Капаган Каган союздаштардын максатын билип калат. Ала дегенде тынчтык келишимин түзүү менен Тан мамлекетин союздаштардын курамынан чыгарат. Андан кийин союздаштардын эң күчтүүсү болгон Барсбек баштаган Энесайлык кыргыздарга капысынан кол салат. Ага удаалаш эле Жунгариядагы Болучу деген жерден түргөштөргө сокку урат. Сакал Каганды колго түшүрүп, аны иниси менен кошо даргасат. 716-жылы Капаган Каган өлгөн соң тактыга анын жээни Билге Каган отурат. Ошол учурда Кара Түргөш урууларынын башчысы Чабышчор Сулуу Жети сууга кайтып келет. Ал Түргөш кагандыгынын калыбына келтирип, өзүн Каган деп жарыялаган. Өзүнүн бийлигин чыңдоо үчүн элдердин ортосундагы маселелерге өзгөчө көңүл бурган. Адегенде Тан империясынын борбору Чанан шаарына барып, өз бийлигин тааныткан. Мындан кийин Сулуу Каган Ашина уруусунун төбөлдөрү Чыгыш Түрк Каганы Тибет мамлекеттеринин ага удаалаш эле Тан династиясынын төбөлдөрү менен куда сөөк болот. Бул аракети менен Сулуу Каган Түргөш мамлекетинин чыгыш чектеринин коопсуздугун камсыз кылган. Арабтарга каршы күрөш. Батышта Сулуу Каган Мавернахрдагы отурукташкан элдердин арабтарга каршы күрөшүнө жетекчилик кылган. Араб булактарында араб халифи Хишам түргөштөрдүн ислам динине өтүшүн сунуштап, Сулуу Каганга элчилерин жөнөткөндүгү баяндалат. Сулуу Каган ислам динин көчмөн элдерге ылайыксыз деп эсептеген. Ислам динин кабыл алуудан баш тарткан. Бирок ага карабастан, ислам дини акырындык менен соодагерлер жана ислам дининин таратуучулары аркылуу түргөштөргө тарай баштаган. Сулуу Каган жетектеген арабтарга каршы түзүлгөн коалиция менен арабтардын ортосундагы согуштар тыныгуу менен узак убакытка созулган. Сулуу Каган араб аскерлеринен жеңилип,
Жети суудагы ортосуна кайтууга аргасыз болгон. Бул жерден сулуу каган сары түргөчтөрдүн башчысы тарабынан өлтүрүлгөн. Кагандын өлүмү кара түргөчтөр менен сары түргөчтөрдүн ортосунда бийлик үчүн узакка созулган күрөштүн башталышына шылтоо болгон. Ички чыр-чатак мамлекетти алсыраткан. 766 жылы түргөч кагандыгы карлуктардын соккусунан кыйраган. Түргөчтөрдүн кыйрашы менен түрктөрдүн бумун негиздеген Ашина династиясынын бийлиги жоюлган. Мына бүгүнкү сабакты канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерүү максатында силерге атайын тесттик тапшырма берилет. Тесттик тапшырманын биринчи суроосуна көңүлүңөрдү бурабыз. Ойлонууга 10 секунда убакыт беребиз. Биринчи. Түргөч кагандыгынын борбору кайсы шаар? Албетте, бул Аасы Суяб шаары болчу. Эми экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Түргөч кагандыгынын негиздөөчүсүн атап бергиле. Туура таптыңар. Бул 3 илик каган болчу. Г варианты туура жооп. Ал эми акыркы тесттик тапшырмага көңүлүңөрдү бурабыз. 710-жылдагы кыргыздардын, түргөчтөрдүн, Тан империясынын, аздардын жана чиктердин союзу кайсы мамлекетке каршы түзүлгөн? Туура. Бул Б варианты болчу. Экинчи чыгыш түрк кагандыгына каршы түзүлгөн союз болуп эсептелет балдар. Мына ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Силер үчүн атайын үй тапшырмалар берилет. Биринчи үй тапшырмасы китептеги суроолорго жооп берүү 148 бетте. Ошол эле бетте терминдер менен иштегиле деген тапшырма турат. Аны дагы аткарабыз. Кроссворд түзүү тапшырманы дагы унутпайбыз. 5 суроодон кем болбош керек экен балдар.